4,5 жаштагы Бекжан сейрек кездешүүчү синдром гена бар деген ооруга чалдыккан. Ал учурда 24 саат бою жасалма дем алдыруучу аппараттын жардамы менен дем алып, атайын түтүктүн жардамы аркылуу тамактанат. Кичинекей наристенин ата-энеси учурда элдин финансылык жардамына муктаж. Ушу аппаратта бул аппарат десе элдер сразу эле ойлойт да, кислородный концентратор экен деп алмаштырып алышат да. Билбейт да эми айылдерчи. Анан бул ИВЛ деп айтылат да. ИВЛ бул аркылуу дем алып атабы? Бул эки өпкөнү мынакей бул жерде өпкөнү сүрөттө эки өпкөнү иштетип турат да. Өпкө отказ берип, полный мышца отказ бергенде баланын бул жерде диафрагма болот. Ошо диафрагмасы отказ бергенде бала дем ала албай калат да. Ошону бул мынакей. Ошондо могу жерде 50% балам дем алат, 50% могу аппарат менен дем алат да. Бул жерден баарын көрүп турат экенсиз, дем алып атканын, Бул жерде давлениясы көтөрүлүп кетип, же бала бирден нерсе болсо, аппарат бул жерден сигнал берип, бул жерге жазылып калат да. Давление болуп атат, же дагы бирдемке болуп атат депчи. Кечинде вдруг уктап кетип, бирдеме болсоң, баланын трубкасы беринен чыгып кетсе, беринен да сигнал берет. Ушунусу жакшы да. 24 саат бою уходто болуш керек экен. 24 саат бою ошол. Бул аппараттын өчөлегине мынакей 3 жыл болду. Эгерде өчүп калса эмне болот? Өчүп калса бала дем ала албай калат. Свет өчүп калсачы? Свет өчүп калса, бул пока генератор алып келип, таап келип, буну соединять эткиче бул негизи аппарат 4-5 саатка зарядкасы бар да. Азыр жетпей калды. 15 мүнөттөн өчүп калып атат. Эгерде свет өчүп калса кандай кыласыздар? Свет өчүп калса, ошо биз ушинтип жүрөбүз да, мынакей ар кимдин үйүнө барабыз. Кимдин үйүндө свет бар? Жанталашып чуркайбыз, же болбосо генератор даярдайбыз. Заранее айтышат бизгечи, айылда турабыз да. Бүгүн свет өчөт, даярдангыла деп айтат. Ошого жанталашып, генератор таап келип жолдошум аны даярдап коебуз да. Түшүндүрүп аракет кылам да ошонун баарын. Билбейм да, эгерде балам бутуна туруп кетсе, муну кыл десе кылат элем, колуман келбей атат. Ушу колуман келген ушу элге эле кайрылып атам да, андан башка айлам жок. Ошо балам 2017-жылы төрөлгөн, августтун 9-августта. Буга чейин ошо көп жылдан бери ушу күтүп жүргөн балам да. 2-3 балам бар, ушу 3-чү балам. Ошо 2017-жылы төрөгөм. Жакшынакай эле боюмда бар да, жакшынакай эле жүрүп, анализдерин тапшырып, бүт баары жакшы деп. Ошо менен баламды бактым, жакшынакай чоңойду. Эч кандай знак да берген жок. Кадимкидей мына текшерилип чыкканбыз да больницадан. Текшерип берип чыгарат го, баланы бүт баарын текшерип берип, баланын состояниясын аме кылып туруп, анан чыгарышкан врачтарчы. Анан үйдөн өзүм карачумун. Эч жака деле монтип эме кылып, мындай оорусу деле момундай болгон эмес да. Жакшынакай эле басып жүргөн жок. Жок. Катардагы балдардай эле. Кадимкидей эле, мынакей 6 айында чейин жанагындай тиштери чыгып баштаган, кадимкидей да, жөрмөлөп. Кадимкидей баланын өзү. Ошо жаңы буту басып, жаңы чуркап, жаңы тили чыгып турган кезде ушу бизге бир оору жабышып калды да, ушу температура болду. Анан тиши чыгып аткан да, ошо малдан тиштери чыгып. Парацетамол берип койдум. Мен температура болуп аткан, тиштери чыгып аткандан болуп атат го деп эме, потому что эч кандай жөтөл дагы эчтеке знак болгон жок да. Анан 2 күн, эртеси күнү дагы температурасы кайталанды. Анан больницага алып келдим. 3-чү детскийге алып келсем, ал жерден анализ эме тамагын текшерип эле, вирусный инфекция, грипп, ОРВИ деди да. Силер бизге карабайсыңар, ангина экен, начинающий, барып инфекционныйга жаткыла деди да. Баламды инфекционныйга алып бардым. Алып барсам, ал жерден обычный эле анаферон, дагы бир 2-3 таблетка эме берди да, ошону ичирип койгула. Азыр место жок бизде деген, кор жүрүп атат деп, инфекционныйдагылар. Анан мен деле сүйүнүп жаткым келбей, баламды үйгө алып кетип калдым. Үйгө барып, ошо дарыларды бердим. Анан кечинде кайра температура болду.
уже 39-тан өтүп баратты да температурасы. Анан мен сразу алып келдим больницага, кайра инфекционный алып келсем. Мени 2,5 саат коридордо отурдум, потому что место жок деп, очередь көп болуп. Анан 2,5 сааттан кийин бизди коридорго жаткызып койду. Ошо менен таң аткыча баламды капайт этишти. Температураны түшүрөбүз депчи. Ошондо врачтар эмне деп диагноз беришти? Врачтар эчтеке, анда биз барып эле ошо кечинде барып эле коридорго жатып калдык. Температура ангина деп бизди 8-чи отделенияга жаткызды. Анан температурасын түшүрөбүз деп эле капельница сайып атты. Мен билбейм эмне капельница сайганын делечи. Ошондо мен деле мындай болуп кетерин билген жокмун да. Ошо анан таң аткыча ошо капельница алды балам. Таңкы 4кө чейин. Таңкы 4төн кийин уже эс алып кадимкидей уктап калды. Эртең менен 8терде жолдошум тамак алып келип, аябай ичти да бир чын тамак. Сонун болуп эле ойноп аткан. Ошо түштөн кийин уже 2 буту отказ болуп баштады да. Бир сутканын ичинде эле. Сразу эле бир сутканын ичинде 2 буту иштебей калды да. Отургузмундай, бутуна тургузайын десем эле шалак деп эле эметип калып атты. Чурукка эле врачка көтөрүп чыгып алып бардым. Как раз врач кете элек болчу, ошо ординаторскийде отуруптур, заведующий. Ошо баламдын буту ушинтип калды десем, күлүп эле эчтеке болбойт. Бул температурадан любой бала ушинтип слабость болуп калат кээде. Ал баспай атса басат анан деп мени кайра эле урушуп жиберип койду да. Анан өзү кетип калды. Ошо күн 5-күн болду. Короткий день деп кетип калышты врачтар. Мен кечке чейин баламдын бутун бастыра албай, эмне кыларын билбей ошо жерде отурдум. Бул отуруп эле, мама отурам деп эле отуруп алды да. Тургузсам вообще турбай койду. Түштөн кийин уже кечке мал уже колунда ончук кармап отуруп эле ошо колунда ончуктарды кармай албай баштады да. Колу да отказ берип баштады. Анан мерсем эле мынтип кармай албайт да. Анан чурукка эле дежурный врачтар чыкыргат деп эле ызылдап эле эметсем эле келбей коюшуп атып, араң 2 саат дегенде келишти. Уже балам жатып калды да ужечи. Анан эчтеке температурасы жок да, муздак денеси. Анан градусник ченесе температурасы 34кө түшүп кетти. Анан бир жаш кыз келди, мен дежурный врачмын деп. Анан айттым, ушундай болуп атат десем эле, эмнеге мындай болду, жыгыткан эмес белеңиз деп сурады. Жок, жыгыткан эмес, мен жетелеп келген баламды бияка деп ошентип айттым да. Десем, жүрүңүз анда реанимацияга деп, реанимацияга баламды көтөрүп кетишти. Реанимацияга алып кирип кетишти. Мен кирип, мен эште калдым, эштин оозунда. Бул балам бакырып атты да, мама деп кыйкырып атты. Бирок уже колунда иштебей калды да. Бирок сүйлөп атты, мама деп эле бакырып. Анан балама киргизип койгулачы деп жалдырадым, бирок киргизбей коюшту да. Эже туруңуз эшикте деле. Ошо мен бир сутка баламды көргөн жокмун, бирок эшиктин оозунда кеткен жокмун да. Тыңшап атсам балам бакырып атты да. Дейги вообще мени эметкен, балам мындайдан көргөн эмес, өмүрү больницада жатып көргөн эмеспиз биз. Мени киргизип койгулачы, кирип эле жанына эмисип коюп эле чыгайын десем, ой ал эме албайт, биз сүт берип коебуз бияктан деп бакырып өкүрүп урушуп, вообще жолотпой коюшту да меничи. Мен ойлойм, бул ошо бир жагынан коркуп да калды, катуу коркуп. Эртеси күнү киргизишти, бир кирип эле чык депчи. Кирсем, уже балам коркконунан сүйлөбөй жалдырап эле стенаны тиктеп жатып калыптыр. Мен беку десем, мени карап ыйлады, бирок же колун көтөрө албай койду, же сүйлөй албай койду да. Анан врачтар ошо реанимацияны заведующий чакырып айтты, жолдошум экөөбүздү. Балаңарды эме кылыш керек деп, жүлүнө салыш керек. Подозрение менингит депчи. Жүлүнү салыш керек деп. Жүлүнөн эме пункция алабыз дешти да. Сары суу алып, ошо сары суудан анан билинет экен да. Анан мен сразу эле отказ бердим, потому что мен көбүнөн уккам, жүлүнөн салганда кээ бир балдар баспай калат экен деп. Анан мен айттым, давайте лучше юрфага тарттырабыз дедим да. Анан тартып чыктык. Тартып чыккандан кийин да кайра баламды реанимацияга алып кирип баратканда башым менен мага момтти да, ушу балам акыркысы ушу мама кирбейм депчи. Анан ошо менен эле баламды жүлүнөн юрфанын немесин көрсөтсөк, ой бул юрфадан деле билинбей атат деп биз каякта эменбаны айтышып дагы по-любому алыш керек деп, анан мен отказ берип чыгып кетип калам. Анан жолдошум бериш керек экен дегенден кайра бердик да. Макулдугубуз жазып бердик, жазып бергенден кийин
балам уже вообще сүйлөбөй калды да, таңкы жүлүнөн суу алгандан кийинчи. Эч нерсе. Анан ошентип бизди жүлүнөн суу алдык. Балаңардын жүлүнөн суу алсак анализи таптаза чыгып атат. Силер бизге карабайт экенсиңер, жалга барасыңар. Жалга барганда врачтар эмне деп? Жалга алып барганда врачтар аябай урушту. Бул убакытка чейин эмнеге кармады баланы депчи. Бул убакытка чейин кармабаш керек болчу. Сразу келсеңер мындай болмок эмес деди да. Алар эмне деп диагноз чыгарды? Алар сразу көрүп эле, невропатолог Бабажанов деген бар экен, ошо көрүп эле баланы айтты, ошо подозрение гиена бар деп элечи. Бул любой көбүнчө эркек балдарда кездешет экен да. Эркек балдар чоң кишилерде болуп калат экен мындай оору мененчи. Туруп эле буттан алат экен да. Буттан алып парализовать этип эле анан өйдө чыгып кетет экен. Өйдө чыгып баратканда бул сразу жана октаган менен сайып токтотсо болот экен да. Биздикин уже моюнга жетип калганда биз убакыт аябай алып коюшту да, инфекционный аларчы. Анан ошо октагамды алып келе калгыла. Ошону октагамды эме кылабыз деди да. Алдарыны биз Москвадан алдырдык. Москвадан биринчисин алдырдык, андан кийинкилерин аптекалардан издештирип, эмелерден сураштырып атып, Бишкектен таап аттык. Анан бир күндө 30 миңге алып берип аттык да. 30 миңге алып берип аттык. 5 күн алат деди, 5 күн алып бердик. Анда ошо 30 миң бир күндө табыш деле аябай биз үчүн аябай эле кыйын болду бирок. Бул ооруну бизге ошо жалдан диагноз коюп, Москвага чейин анализ тапшырып, генетикага чейин тапшырып эме кылсак, ошо гиена бар подозрение деп эле келип атты. Бул оору любой кишиде болуп кетет экен да, кездешет экен. Бул дагы бир миңден бири деп эле айтсам болот да. Мындай оору аябай чанда кездешет экен, миңден бири да болчу. Любой киши кетип баратып деле ушундай болуп кетиши мүмкүн экен да, басып баратып эле баспай калса болот экен. Ушундай интернеттен карап көрсөңүздөр, көбүнчө ошо эркек кишилерде жайгашат экен да булчу. Эркектерде көбүнчө эркектер ооруйт экен мындай оору мененчи. Мынакей балам болсо постоянно уход да, бул бала мындай балдарга только уход да, аябай уход жакшы болуш керек. Уход демгима өз бир эле эне кылат да. Анан ошо баламды чыгарып кеткенбиз больницадан, ошо аппарат менен үйдөн карайм. Муну да үйрөтүшкөн, чыгарып атканда врачтар 8 ай жаткан реанимацияда. Бекжан менин карап билип бул бүт башка бир адам келгенди билип атат. Бул ооба балам баарын түшүнөт. Балам деген только гана азыр эми аракет кылып атат да, өзү аябай жашагысы келет да баламдычы. Бул азыр аппарат мойнун тешип койгонсуздарбы, ушундай? Ошо бул жерине эме жасалган. Аметтер коебуз. Мынакей момча аба жүрөт да, бул мынакей. Ошондо мынан бул мондай. Дем алып жардам Ошо ушунча воздух. Анан азыр аба жетпей калбайбы? Бул баланы болсо мынтип тамагын бул жерден көрдүңүздөр да, мынакей момдай трубка салып койгон, трахостома деп коет да, момдай. Тейт ар жакка чейин кетет, бул трубка аркылуу монтип отсостор менен мындай тазалап турам тамактарын. Мынакей момдай лавашкалардын баары бизге ошо өкмөт берип койсо болот, ошолардычы. Жок, вообще булардын баарын сатып алабыз. Какырыкты бул оозунан чыгара албайт. Монтип өзүм тазалайм да, бат-баттан. Тамагы толуп турат, тазалабасаң өпкөгө кетип калат. Анан ошентип тазалап турам. Бул суулардын баарын больницадан алып келем, дизвада да буларчы. Монтип улам стерильный кылып которуп турабыз да, булардын баарын бат-баттан. Мурдун да тазалап турам. Мурдун бат-баттан тазалабасам, тоже өпкөсүнө кетип калат да какырыктар. Анан кийин ушинтип отсосун дагы жакшы болбой калды, уже жарабай калды да. Уже канча жылдан бери колдонуп келет да муну. Банан жейт балам, йогурт жейт, бүт алып келип берем, баарын. Ооба, йогурт жейт, анан банан жакшы көрөт, витаминдерди алып келип берем. Анан оозуна шоколад кээде берип коем, жейт ушунун баарын. Шоколадка чакабайбы? Жок, наоборот сурайт дагы бер деп. Анан
эметип кичине дагы эме болсун деп мынтип тамак эмелердин баарын баягы рисковать этпейин деп мынтип зонттон берип коем. Мурда аркылуу ичебиз. Ооба, могу зонт дагы бизде жок, Москвадан келет да, бул атайын жумшак ушундай. Муларды мен өзүм салам, үйрөнүп алгам. Муну дагы мурдунан салып, ашказанына чейин. Эмес кылып чыгып коесуң. Мурдуна мындайынан кетет, через ашказан бияка келип, анан ашказанына тамак барат да. Муну ченейм, мындай кулактан мындай кылып ченеп, анан өзүм салып, мен үйрөнгөм да баарын, балаң үчүн. Негизи профессияңыз медикпи? Жок. Свет өчпөш керек экен. Свет өчпөш керек bizde. Анан ушул аппараттын могу шлангелери не монусу эле 3,5 миң рубль турат, өзү эле. Бул дагы абада эмен сууну өпкөдөгүлөрдү эменен чыгарып турат. Моулардын баарын өзүбүз сатып алабыз. Булардын баарын которуп карабасак, бала дейин өпкөсүнө инфекция кетип калат да. Алмаштырып бат-баттан карап турабыз. Бул өзү улажнитель деп коет. Бул өзү эле баягы өпкөдөгү, мынакей өпкөнү сүрөт. Бул өпкөнүн ичиндеги баягы какырык катып калбаш үчүн ошону жумшартып турат да. Бул өзү эле 200 миң рубль турат. Могу баночкасы 3800 рубль турат, могу баночка өзү эле. Мунун баягы эмнеге айтып атам, баягы мунун баарын баягы элдер дагы кээ бирөө баягы эмнеге деп эле кээ бирөө сурай берет да. Бул ошо тапкан каражаттын баары эле ушуга кетет да. Жолдошум жалгыз ушу иштеген акчасынын баары. Жолдошум ушу мурун бассейнде иштечү жайында. Азыр болсо таксовать этет. Кольцодо өзүбүздүн айында. Ошол анан кечкисин шаар ичинде таксовать этет. Ошо кайненем менен чогуу жашайбыз. Кайненем деле уже картайып калды, ал деле байкуш тырмалаңдап, ал деле столовойдо иштейт. Ошо ушундай жашоо биздики. Ушу балам кээ бирөө айтып берет да, өзүң кантип укол саясың деп жан. Балаң үчүн азыр уже баарын үйрөнөт экенсиң. Өзүм медик болбосом дагы анча-мынча медиктер, медсестраларга, анча-мынчаларга караганда жакшы эле эме билем да, көбүнчөсүн. Көбүнчө зонт сала албайт, өзүм салам, укол капельницаны да өзүм жасайм, баарын. Бүт өзүм карабасам, мен башка эч кимге уже ишенбей калдым да. Ишенгенде деле уже мен баламды менде эч ким карабайт да. Ошого ошо медик немесин да өзүм аткарып атам, айла жок. Ошонун баарына көнөт экенсиң да. Ушу баламды врачтар ушу эксперимент катары ошо кылышканда, мен өзүм оюмда, мен аларды күнөөлүү дебейм. Потому что баламды как эксперимент кылышты да, мен буну сайып көрсөк мындан жакшы болуп кетет, тигин сайсак тигинен жакшы болуп кетет деп көрүнгөн укол, күчтүү уколдун баарын сайышып, баланын мээсин күйгүзүп коюшканда дарыгач уже булдан жакшы болбосо мындан жакшы болот деп улам диагнозун билбей эле булар өз билгендерин кыла берген да. Ошондо эгерде жакшы бир опытный болгондо мындай болмок эмес. Могу жакында биз Турциядан ушундай артез жасаттык да. Мондай колуна, колдору мынтип. Эмне үчүн? Бул колдору деген жата берип мынтип калды да, мынтипчи. Сонун эле болчу, анан убакыт өткөн сайын мынтип калды, анан эме кылсак, ортопедтерге кайрылсак айтты да, ушундай жасатып атып, бизде кылбайт экен мунучу. Биз муну Турциядан жасаттык. Могу операция болгондон кийин кандай жашоо болот экен? Кийин балаңыз кадимки катардагы балдардай болуп басып, жүрүп, үйлөнүп, бала бакыра болуп, университет тапшырып ушундай жашоо уланат бекен? Мен аракет кылам, ошондой кылганга, бутуна тургузганга аракет кылам, балам басат, чуркап, ошо үмүтүм аябай чоң да меникичи. Врачтар андай мага эч кандай андай шанс берген жок. Ачык айтканда. Эч кандай андай балаң бутуна туруп кетет, балаң басып кетет, балаң жакшы болуп кетет. Мен антип айтып койсо эле мен үмүтүмдү үзбөйм да, мен деген балам үчүн, балам бутуна турат, потому что балам түшүнүп атат, жалдырап көзүн жалдыратып жатат. Ушуну 4 стенаны тиктеп жатпасын деп жан талашып, мынакей ошо аракет кылам да, ошо эки жакка чыгарганга аракет кылам. Анан ошо элге кайрылат элем, ошо кыргыз элиме. Ошо балама аппаратка 800 миң рубль деп атышат. Ошо Москвадан жаңы аппарат комплект келет да. Ошо отсосник, мындай увлажнитель менен аппарат алып алсак, анан Турцияга алып барат элем да. Турцияга операциясына $5,000.
6000 бул корсетименчи. Жол кирелерин көзүбүз деп табабыз. Ошол кайрылып кыргыз эли менен ушу жардам сурайын дедим эле да ушу мендей энелер ыйлабасын, мага окшоп ушу сыздабасын эч ким. Ушу эч кимдин баласы оорубасын, баланыкын эч кимге бербесин да. Ушу балаң үчүн баарына даяр экен, бесим эмне кылам мен, ата-эне деген ушу экен. Балаң үчүн ушу эмнемди береримди деле билбейм да. Ушу эгерде балам бутуна туруп кетет, муну кыл десе кылат элем, колуман келбей атат. Ушу колуман келген ушу элге эле кайрылып атам да, андан башка айлам жок. Эже, анда макул, сиз менен коштошобуз, буюрса баары жакшы болот. Мен ойлойм, Бекжан бутуна туруп кетет, сонун болот деп. Кийин келип бутуна туруп кетти деп дагы тартабыз деп. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлер аркылуу байланышта болот.